Атабыз Улуу Токтогулга жолук элек кезинде ошо талас өрөөнүндөгү атактуу урчуларга ээрчип үлгү алып ырдап жүрчү экен. Ошонун бири Сулайман деген улуураак акым бир күн айтып калды дейт: Алымкул балам, сен мындай көп жерге бара элексиң, менин бир кыйбас досум бир чоң той берип жатат, ошол тойго барып бир экөөбүз жарчылык кылып бир ырдап келели деп мени ээрчитип алды дейт. Баа тойго көз келдик дейт, бир топко чейин жар чакырып, баа келген меймандарды тосуп, тойдун шаан шөкөтүн айтып ырдап жаттык. Бир маалда эс алалы деп кичине бир арык бар экен дейт. Арыктын бер жагында атчан турабыз. Бизди карап эле баа тойдун ээси үнүн бийик чыгарып өзү бакылдаган адам экен дейт. Айтып калды дейт бир балага: алда карагерди тиги Сулайманга мингизчи. Жакшы эмгек кылып жакшырдады. Берки баласынын дыры дурус экен. Суке ушуну эстелик кылып минип кетиңиз деп эле бакылдап калды дейт. Баа бала атты жетелеп келип арыктын ар жагына туруп калды. Биз бер жагында турабыз. Баа баланы бир карап, мени бир карап эле Сулайман аксакал жылмайып күлүп: же мени сынап көрөйүн дедиби дейт, же элге күлкү чыгаралы дедиби дейт. Кыскасы акындык алым сабак менен мени көзсөй мындай деп бир сабырды баштап койду дейт. Балам какшана турган чагыңа деди дейт. Анда мен айттым дейт: аке карегер келди багыңа дедим дейт. Анда Сулайман: толкундай турган чагыңа дейт. Анда мен: тооручак келди багыңа дейм. Анда Сулайман: көпчүлүктү көргөндө менин ырчылык жайым бар эле дейт. Анда мен дейт: карегерди көргөндө менин сынчылык жайым бар эле дедим дейт. Анда Сулайман: сынчы болсоң Алымкул, мунун эки көзүм байкачы дейт. Эки көзүм байкадым, тимелең ободо чолпон жылдыздай дейт. Анда Сулайман: үстүндө жүнүм байкачы дейт. Үстүндө жүнүм байкадым, тимеле калтар кара кундуздай деп, баягы киши кандай айтса мен да ошондой буйдалбай жооп берип ырдап атам дейт. Бир маалда баягы карегерди жетелеп келген баланын колу талып кеттиби, же турмушу кысталып кеттиби, кой булар көбүрөөк ырдайт экен. Эртерээк берип кутулайын деп карагерди арыктан аттатып өтөйүн дегенде эле баа карагер аттын эки алдыңкы буту бүгүлүп, арыкка жыгылган бойдон эле очорулуп турбай калды дейт. Ошондо баа жыгылган карагерди карап баягы Сулайман аксакалдарды айтты дейт: мунун да муштумдай мунун алмасы бар экен го дейт. Анда мен айттым дейт: мун канып барып жыгылды, байкуштун талмасы бар экен го дедим дейт. Анда Сулайман: балам талмада болсоң алабыз деп атат дейт. Анда мен: күйлөне бербе Сулайман, бүгүн күркүрөө жака барабыз. Карагерди биз алсак Эшенкулдун айылына, акең эмдиги жылы барабыз деп ырдап атканда эле баа тойдун ээси уялып кетти дейт. Кудай айырган, байкабай калган турбайбы? Берки жээрдин алып келгиле, жээрдин алып келдик деп калды дейт. Дагы бир бала жээрди атты жетелеп келатат дейт. Баягы карагерге караганда тыңыраак экен. Анан баягы адатындай Сулайман аксакал дагы баштап калды дейт мени карап: эң Алымкул желпине турган чагыңа деди дейт. Анда мен: аке жерди келди багыңа, ишенбесең карап көр, эсен соо жетип калды жаныңа дейм. Анда Сулайман: муну Чимкент базар барабыз да үстүнө чыңдап жабуу жабабыз деп атат дейт. Анда мен: Оолий атага барабыз буга, өзгөчө жабуу жабабыз дейм. Анда Сулайман: эч жеринен кемтик жок, биздин эми тынды санабыз дейт. Анда мен айттым дейт: Эшенкулдун айылына буйрусаң эмеле жетип барабыз дейт. Анда Сулайман: күскү маал болгондо муну чоң байгелерге чабабыз деди дейт. Анда мен айттым дейт: ошондона тапкан байгеге акең экөөбүз аял алабыз.